Казакстанда 2 кабаттуу сарайдан өрт чыгуу адам өмүрүн алып жана 1000 баштан ашуун малдын кырылганын өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкен. Телсиз жоо каптаган сарай 2 кабаттуу болгон. Эси алдында мал карап, үстүнө чөп жыйганын айтышты. Видеодон куйкаланып капкара болуп калган койлорду, кээ бир жерлерде кулундардын башын көтөргөн тейде өрттөнүп, ошол бойдон калганын көрүүгө болот. Өрт Түркменстан облусундагы дыйкан чарбалардын биринде таңга маал чыккан. Өрт өчүрүүчүлөр кабарды эртең менен саат 7:00 алган. Аралык 40 чакырым болгондуктан автоунаа суу менен келгенче бир топ убакыт өтүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалынды өчүрүүгө 1 саатка чукулуу убактысы кеткен. Маалыматта телсиз жоо койчуну 1150 баш койду жана пресстелген 150 тонна чөптү жалмап кеткендиги жазылган. 31 январдан 1 февралга караган түнү өлкө ичинде 6 жерден өрт чыгып, өчүрүүгө 7 бөлүм барган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мунун ичинде Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1, Баткен облусунда 1, Нарын облусунда 1 өрт болгон. Андан тышкары куткаруу кызматтары ар кандай жагдайлар боюнча 5 жерге барып, кызматтык милдеттерин аткарган. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустагы 202 адамдан табылып, 4 бейтап көз жумду. Ооругандардын саны жагынан Бишкек шаары менен Чүй облусу алдыда. Ушу менен өлкөдө оору жуккандардын саны 198.518ге жетти. Жалпысынан 2884 киши каза болду. Ушул тушта ооруканаларда 1063, ал эми үйлөрдө 5000дей адам дарыланып жатат. Былтыр марттан бери вируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандардын жалпы саны 1,3 миллиондон ашты. Экинчи дозасын алгандар 1,1 миллионго чукулдады. Саламаттык сактоо министрлиги жашы 60-тан өткөн адамдарды бустердик дозаны алууга чакырууда. Коронавируска каршы бустердик дозаны алуу аралыгы 4 айга кыскартылган. Мурда бул аралыкты 6 ай деп белгилеген эле. 3-чү доза менен эмдөө былтыр жыл аягында башталган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык бала багуучу караган 2 жашар кыздын каза болуп калганына байланыштуу маалымат берди. Анда бул окуядан улам 1987-жылы туулган кыргызстандык жаранга кылмыш иши козголуп, камакка алынганы айтылат. Укук коргоо органдарынан алынган маалыматка караганда, шектүү бала багууда коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүүгө жол берген. Анын натыйжасында бала шектүүнүн батиринде каза болгон. Учурда шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп жазылган маалыматта. Буга Орусиялык айрым басылмалар бала багуучу кыздын өлүмү тууралуу апасына дароо кабар бербей, 2 күн жашырып жүрүп алганын жазышкан. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандагы медициналык жайларга мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектерди, анын ичинде балдарга керектүү препараттарды сатып жүргөн фармацевтикалык компанияны аныкталганын билдирди. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, шектүү экспертизалар дайындалды жана компаниянын АК аттуу жетекчиси камалды. Бул компания саламаттыкты сактоо тармагы жана дарыканалар аркылуу дарыгерлерге жана фармацевттерге акчалай сыйакыларды жана бонустарды төлөп берүү менен импорттук дары-дармектерди мыйзамсыз сатып келген аныкталды. Ошол эле учурда бул компания балдарды дарылоо үчүн керектүү дары-дармектерди да импорттойт. Бул деген балдардын ден соолугуна бир топ зыян келтирүү коркунучун жогорулатат деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда бул компания келтирилген зыяндын көлөмү, кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо уланып жатат. Былтыр ноябрда атайын кызмат эң керектүү делген 500дөн ашык дары-дармектин баасы арзандатылганын билдирген. 2021 жылдын 12 октябрынан 2022 жылдын 19 январына чейинки мезгилде 859 акты чыгарылган. Анын ичинде президенттин администрациясынын жетекчисинин буйруктары 250, министрлер кабинетинин токтомдору 165, министрлер кабинетинин буйруктары 141, министрлер кабинетинин төрагасынын буйруктары 303. Мындан тышкары отчеттук мезгилде министрлер кабинетинин 4 кеңешмеси өткөн. Баткен облусунда өткөн жылы 3 көпүрө салынып, 67 имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Облуста 2021 жылы 497 кырсык, анын ичинен 6 өзгөчө кырдаал катталган. Баткен районунун Газ, Лейлек районунун Ак Терек айылындагы сел алган 3 көпүрө кайра салынды. Жалпы жонунан өрт өчүрүүчү куткаруучулардын жардамы менен жалпы суммасы 595 миллион сомдук материалдык баалуулуктар сакталып калган. Кыргыз-тажик чек арасында 28-29-30 апрель күндөрү тажик тараптан кол салуусунан облус боюнча 40.649 жаран эвакуацияланып, талкаланган 220 объект, 138 турак үйдү тазалоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 305 куткаруучу, 18 инженердик техника менен иштеген. Өрттөлгөн үйлөр толук тазаланып бүткөрүлүп, 32 көчмө турак үй, 61 чатыр тигилип берилген.